Эркектин аялга, аялдын эркекке болгон мамилесинде албетте эркекте корсуздук, кополдук бар, бирок аялда назиктик, мээримдүүлүк бар. Экөө бири-бирине табият жактан, организм жактан ар башка болуп бири-бирине тартыла турган кылып Аллах жаратып койгон. Өзгөчө сыпат жактан дагы, өзгөчө ички органдар жактан дагы, жанына жаатында дагы экөөнүн эриш аркак кыла турган кылып жаратып койгон Аллах. Албетте бириде бар, бириде жок. Биридеги мээрим, бирөөдөгү назиктик, бирөөдөгү кополдук. Назиктиги менен аял киши көп нерсени алып коет экен. Ал бакырып дагы отурбайт экен, ал урушуп дагы отурбайт экен. Назиктиги менен, сулуулугу менен эле акырын келип, дөөлөтүңүздү дагы, үйүңүздү дагы бүт бардыгын алып койгонго кадыр экен. Бирок аял кишиге кыйшык кабыргадан жаратылганына байланыштуу жакшы мамиледе болгон. Аны оңдойм десең сындырып алышың мүмкүн. Аялга маани берүү, маанилүү, урматтуу мекендешим. Бүгүн биз ушуну унутуп атабыз. Аялга маани берүү, маанилүү. О аял киши дагы билип турат, жалгандан бир нерсени айтып атканын дагы билип турат. Бирок ошол жалгандан дагы айтпай атат азыркы эркектердин көбү. Өзгөчө келин учурда, келин болгон учурда жаңы үйлөнгөндөр күйөөсүн өзгөчө күтөт да. Романтика кылып, миң кыялдуу кыялдарга батып, миң бир түндүү ойлорго батып, тамактарды өзгөчө даярдайт, картошка сазын башынан баштап, өзгөчө күчтүү тамактардын энергиясын ошого берет. Күйөөгө 100% жакканга кызматын кылганга аракет кылат. Менден башкасыныкы эмес. Тамактарды күчтүүсүн даярдайт. Ошол сиз келген учуруңузда сиз жакшы мамиледе болуңуз. Ал сизди канчалаган ойлор менен күтүп алат да. Сөз түрдө көчөдө жеген, аркаңызга желкеңге жеген канжарыңызды алып келип туруп, аялыңызга дагы сайышыңыз керек деген эмес го бул. Үйгө келгенде өзгөчө жакшы мамиледе болуң. Кээ бирөөлөр көчөдө джентльмен, көчөдө жакшы мамиледе болот, аялдарга жылмая жакшы мамиледе болот, бирок үйдө 180 градуска өзгөрөт да. Үйдө баатыр, жоодо жок. Калптан болсо дагы жакшы мамиле кылсын. Калптан болсо дагы табаңыз ширин болсун деп айтсын. Куду кызматкер сыяктуу кызматкерге кылган мамилени кылбасын. Өзгөчө жакшы мамиледе болсун. Чындыгында урматтуу мекендешим, кызматкерге болгон мамиледе болбош керек. Ал үйдөгү тирүүчүлүктөр майда жүдө дейсиз, мааниге илбейсиз, бирок өтө маанилүү иштер. Киринен баштап ол сиздин бардык ишиңизди кылса, үйүңүздү караса, өзүнүн намысын сактаса, бул эң жакшы аял жана эң жакшы мамилени кылышыңыз керек сиз. Жакшы мамиледе болуу жакшы, урматтуу мекендешим. Өзгөчө миң кыялдарда сизди күтөт, анан сиз туура эмес мамилеге кылсаңыз, келип эле эшикти терип кирип, не бар, не жок деп корс мамиледе болуш, бул албетте таптакыр туура эмес маселе. Сизде күч, анда назиктик бар. Назик байкуш жаратылган болсо, аны каягына урасын. Кээ бир көгөртүп, сөөгүн сындырып ургандар бар. Алар эркек эмес, эркек дагы боло албайт. Башынан кармаш керек десе, урганды гана түшүнөт. Жок, урбаш керек. Уруп жүргөндөр билет каерге урганды. Уруш керек, уруп жүргөндөр билет да аны каерге урганды. Эркектер көп кыйналабыз, көйгөй маселелерден, түйшүктөрдөн, жашоонун берген жашоо берген проблемалар, тагдыр берген проблемалар өтө көп кыйналып кетебиз. Кээде эч кимге айта албаган сырларың болот да. Эркек киши көчөнү каалап каласың, үйдө дагы тургуң келбей калат, жумушка дагы өзүңдүн ордуңду таппай каласың. Ушундай болот эркек кишилер. Кээде аял киши түшүнгөнгө аракет кылыш керек ошондо эркекте. Аялы эгер түшүнүктүү болсо, ал аялга айтат, аялы көтөрө алат. Аялы көтөрө албай турган проблемалар дагы бар да. Жеке менде да өтө көйгөй маселелер көп, өтө оор проблемалар бар. Аны жакындарыма, башкаларга эч ким айтпайм. Көчөнү каалап калат да. Ал дискотекага кетти, ал ойнош менен сүйлөшүп атат, ал көчөгө кетти, кыздарга кетти деп ойлобош керек ал учурда. Жумуштан проблемалар, төшөк маселелер, кээде ушул жарылып кеткиң келет. Эмнеге үйлөндүм экен? Мынча проблеманын не кереги бар эле, өзүмдө үй бүлөмдө кыйнап деп. Кээде ушундай батпай кетесиң киши, эркек киши. Ошол учурда аял киши түшүнүш керек, ар кандай арам ойлорго барбаш керек. Байкуш балдарына, атаңна ойношун алдыга кетти, биз атабыз ушундай деп турбаш керек. Туура тарбияны бериш керек балдарына. Кайсы кыйынчылык учур келбесин, эркек кишини колдогонду билиш керек аял киши. Буга мисал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам го. Биринчи аят болуп түшкөндөн кийин Жабраил алейхиссалам окугун я Мухаммад деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга окугун деп эң биринчи Икра сүрөсүн түшкөн учурда
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуганды билбейм деп биринчи аят түшкөндө кийинки жаныбарлардан кылган, тоо таштардан кылган мамилесинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам титиреп биринчи каяка барды? Күчтүү деп Умар ибн Хаттабтын алдыга бардыбы? Эң бай деп Абу Бакр радиаллаху анхунун алдына бардыбы? Жок. Биринчи Хадича энебиздин алдыга келди го. Мен үстүмө жапкыла, мен оруп атам деп. Мен оруп атам, үстүмө жапкыла дей менен, башка менен. Деген учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы Хадича энебиз келип өзүнүн кучагына алып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эң күчтүү духту берген Хадича энебиз эле го. Siz eç kaçan kaygırбаңыз. Siz amanata kıyanat kılbaysiz. Siz жалган сүйлөбөйсүз. Siz эң жакшы адамсыз деп туруп, Хадича энебиз пайгамбарыбызга эң күчтүү духту берди го. Пайгамбарыбыз жинди деди, акмак деди, тентексиң деди, ар нерсе дешти. Кол салууга аракет кылышты, өлтүрүүгө аракет кылышты, бирок кандай кыйынчылык болбосун, Хадича энебиз алдында турду го пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын. Бүгүнкү аялдар Хадича энебиз кийген кийимди кийиш керек болуп атат. Эркекке дух бергенди үйрөнүш керек. Эркекке алдында турганды, кандай кыйынчылыктын келбесин алдыда турганды үйрөнүш керек. Сиздин күйөөңүз бүт дүйнөгө каршы чыгып согушуп атса, адилеттүүлүк үчүн анда сиз алдында патрон укташ турушуңуз керек. Күйөөңүз менен ошончолук ынтымакта бекем болушуңуз керек да. Сиз бүгүнкү аялдарга Хадича энебиз кийген кийим жетишпей жатат. Бүгүн Европанын каяктагы бир бузук маданияттарын формаларын кийип алган эже карындаштарыбыз жок эмес. Любовь деп, башка деп, баягы Эйфель мунарасынын астындагы романтик сүйүүлөр, Сулайман Толдогун никес сүйүүлөр жөн эле романтикалар, ал романтикалар жалган калп, шайтандын романтикасы. Биз окубайбыз, окуганыбыз үчүн билбейбиз. Окусак бүт бардыгы чыгат пайгамбарыбыздын өмүр баянынан. Бардык романтика бар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянында. Өзү окубайбыз, өзү билбейбиз да, аракет кылбайбыз дагы. Ар кимдин маданияты менен маданиятташууга аракет кылабыз. Жок, бул таптакыр туура эмес маселе. Бүгүн дух бериштин ордуна эмне кылып койдуң? Мен сага турмушка чыктым. Эркек болуп эмне кылдың? Турмуш курганыңызга 25 жыл болду, 30 жыл болду, мага эмне кылдың, мен үчүн эмне кылдың деген аялдар дагы жок эмес. Күйөөңүзгө баш ийишиңиз керек. Аял кишинин үнү катуу чыкпаш керек эркектикинен. Эркек дагы бирок ошол учурда чыныгы эркек болуш керек. Ар нерсени муну кылып кой, аны кылып кой деп чала бербестен, ар нерседен уруксат сурай бербестен, машина алсам болобу, катын акча берип турчу деп. Эркек кичи эркек болуш керек. Ар бир маселеде, акча маселесинде үйгө келип аткан үйдөн биринчи эшикти кыласа, биринчи эркек киши чыгыш керек, аял эмес. Көп учурда кыргыздарда ушундай калыптанып кетип атат. Аял киши чыгат да, эң биринчи чуркап биринчи аял киши чыгат. Келген киши эркек киши болсо. Жок, биринчи эркексиңби? Сен чык. Келген адамды сен күтүп ал. Аялыңды кызган, катын деген жашырын, катын жашырын деген. Ар ким келсе чыга бербе деген. Кызгануу сезимдери жоголуп кетип атат. Эркек болуп, эркектей болуш керек. Кээ бир аялдар бар, эми бакырганы бүт көчөнүн башына кийип алат да. Аш кылат жума сайын, аялдар чогулуп алып. Эркек сыпат аялдар дагы жок эмес да. Булар ойлонуш керек. Булар ойлонуш керек. Назиктик, мээримдүүлүк бул сыпаттар өзгөчө аялдарга тиешелүү. Өзгөчө аялдарга касиеттүү жана туура келет. Экөөсү урушуп кетип, 2 жаш эмне кыларын билбестен даанышман адамга барат экен да аялы. Ошондой күйөөмдүн сырларын сактай албайм, ооба мен да мойнума алам, күнөө менде, сырларын сактай албай ар кимге айтып коем, эмне кылсам болот деп даанышманга айтса, даанышман жооп беретинде, сен бир тоок алгын, тооктун этин жакшыраак бышырып бергин, анан тооктун жүндөрүн жолдорго чачып мен алдыма келгин дейт экен. Макул дейт экен. Ошентип барып тоокту алып бышырып, жакшынага кылып, сонун кылып бышырып, күйөөсүн багып карап, анан тооктун жүндөрүн көчөгө чачып кайтып келет экен. Даанышмандын алдына. Чачып келдим. Эми барып ошол чачкан тооктордун жүндөрүн кайра топтоп кел дейт экен да. Чыгып бирөөсүн дагы чогулта албастан кайра даанышмандын алдыга келет экен. Жүндөр жок, учуп кетти, жок. Бирөөсүн тапкан жокмун.
Сен дагы ушул тооктун жүндөрүн чачканың сыяктуу, бул ушагың, сенин кылган кыйбатың, өзгөчө күйөөңнүн сырларын ар кимге айтышың, бул бир жерде турбайт. Досуңдун дагы досу болот, подружкаңдын дагы подружкасы болот. Өзгөчө аялдар тилинин учунда бир нерсени сакташ кыйын, сыр сактай албайт. Айтсаң айтылып кете берет. Азыр чогулта албаганың сыяктуу сөздөрдү дагы чогулта албайсың, күйөөңдүн сырларын дагы сактагын, ар кимге айта бербеген. Ишеничтүү деп айткан подружкаңдын дагы ишеничтүү подружкасы бар, дейт экен да. Ошол сыяктуу урматтуу эже карындаштарым, күйөөңүздүн сырын сакташ сизге аманат, мал жанын сакташ сизге аманат. Күйөөңүз жокпу, балта сурап келдиби кошунаңыз, күйөө уруксатсыз жок бере албайм. Аманатка кыянат болуп эсептелет. Албетте эркек киши үчүн берилген бул дүйнөдөгү эң чоң байлыктардын бири жакшы бир аялда, аманатка бекем сактаган, өзүнүн намысын сактаган, сиз жок кезде өзүнүн намысын, үй жайыңызды сактаган аял болсо, мындан өткөн жакшы байлык жок негизи. Албетте урматтуу мекендешим, кээ бирөөлөр күйөөсүнө карата мамиледе адашат, кээ бирөөлөр аялына карата мамиледе адашат да. Биз бул жерде олтуруп аялды жактан кеткен машыкаларды сүйлөсөк, аялдар күйөөлөрүн жамандап жек көрүп калышы толук түрдө мүмкүн. Күйөөлөрдүн ошибкаларын айтсак, аялдар. Ошондуктан эки тараптуу каталарды толук түрдө айткенге аракет кылабыз да. Бир эле каталар эмес, артыкчылык жактары дагы, жакшылык жактары дагы. Бирок каталарды айтып жоюп жок кылбасак, жакшылык алдыга чыкпайт да. Албетте аракет кылышыбыз керек каталарды жаап жашырганга. Мисалы, аял киши күйөөсүнө жаман жактарын көрсөтпөгөнгө өзүнүкүнөн эч ким жиркенбейт, бирок башка бирөөнүкүнөн жиркенет да. Күйөөңүзгө жаман жактарыңызды көрсөтпөгөнгө аракет кылыш керек. Сөзсүз түрдө аял киши чачтары ар жерде чачылып жатса, тазалыкка, үйдөгү тазалыкка өзгөчө аял киши жооптуу болот. Себеби эркек киши көчөдө болот ар дайым көбүнчө. Ошондуктан бул маселелерге маани беришибиз керек. Бирөө аялыны погодам дейт экен да. Неге погодам дейсиң десе, погода ар дайым өзгөрүп турат. Погода ар дайым өзгөрүп турат чындыгында. Сиз мисалы эмне дейсиз аялыңызды? Же аялыңыз, аял olarak сиз күйөөңүздү эмне деп эркелетесиз? Эркелеткен сөздөрүңүз барбы, а? Семизирээк болсо боор сокум деп, ушундай аялдар өздөрү өтө жакшы билет күйөөлөрүнө кандай жагышты, кандай сөздөрдү айтышты, баатырым деп. Эркек болсоңуз сиз асылым деп аялыңызды өзгөчө сөздөр менен нукра, башкача сөздөр менен аттардын кишини өзгөртүп эркелетип айтып, бул сүннөт өзгөртүп айтыш. Эркелетүү маселесинде да бул какшытап, жамандап эмес. Кээ бирөөлөргө атын айтып эркелеткен өтө жагат кээде. Ушул эркелеткен сөздөрүн дагы өзгөчө бир маани максатта билип алышыңыз керек. Өзүңүзгө olarak билип алышыңыз керек дейм да. Бирөө күнүм дейт экен аял. Неге күнүм дейсиң десе, мына кара, күнгө карачы дейт экен. Күнгө карай албайт. Күнгө дагы карап болбойт, мен дагы аялыма дагы карап болбойт дейт экен да. Чындыгында урматтуу мекендешим, сиздин аялыңыз күн болсун, күнгө өзүңүздөн башка эч ким карабасын. Сиз ай болуң демекчимин да. Ошондой сөздөр менен, романтикалар менен, өзгөчө кыялдар менен аял сизди күтөт. Сиз көчөдөгү сайылган нерселерди, канжаларды үйгө алып келип сайышыңыз шарт эмес. Эркек болушуңуз керек. Ар нерсени булжырап, жыпырып болуп күлө берип, ар нерсени айта бериш дагы шарт эмес. Аял киши дагы себепсиз күйөөңүздү ар нерседен шылтоолоп, ар нерседе жаман сөздөр менен тилдешинин кереги жок, кажети жок. Бизде бардыгы бар, айтканыбыздай романтика дагы бардыгы бар. Ошолорду окуп үйрөнүшүбүз керек, аракет кылышыбыз керек.